Gördüm bir gününde bir atası menен balası olup bayağı balası katı olup kılgandыкtan balasını darlatayın dep bir alımdırga kayrılат. Anam bir çoğun bir şeyh var eken darılooçu bir adamdарды darlap жүргөн ошого кайрылыптыр, жөнөтүптүр. Анан баягы баласын жөнөткөндөн баласы барып баягы шейхке жолугуп, баягы алым кишиге жолугуп анан бүт эмне максатта келгенин айтып берип, анан болгон түйшүгүн айтып берип, болгон кыжалатчылыгын айтып берсе, баягы шейх айтат дейт. Азыр мен сага бир кашакка суу куюп берем, ошонун колуна кармап алып, менин ушул бир алмабагым бар, китепканам бар, ошолорду кыдырып кел дептир. Анан ал барып баягы кыдырып келип, анан келгенден кийин эмнени көрдүң деп сурап баягы аксакал. Сураса баягы дамла шейх сураса баягы баладан бала айтат дейт. Суудагы кашыктагы суу төгүлбөсүн дедиңиз, мен эчтекени ошо суу төгүлбөсүн деп карап отуруп эчтекени деле көргөн жокмун дейт. Анан эми барып абышка кайра жөнөтөт. Эми барып кайра айланып келгенин, бирок тегеректегилерди көрө келгенин деп жөнөтөт. Анан барып кыдырып кайра келатып, китепканасын көрүп, бир гүлдөрдү эгип коюптур, ошолорду көрүп, анан баягы алмабактарын ушулардын баарын көрүп анан келатып, аң таң болуп аябай суктанып келатып, анан баягы кашыкта сууну төгүп алат. Анан баягы аксакалга келсе, аксакал таңына карап туруп айтты дейт. Эй суу каякта десе, мен кечиресиз тияк бияктагы көмүлгө төгүп алган тубайбы десе, баягы аксакал айтты дейт, эй балам дейт, бул маанилүү деле эмес дейт, кашыктагы суу дейт, маанилүү деле эмес. Болгону сен кашыктай болгон бир түйшүгүңдү көрүп отуруп дейт, тегеректеги жакшы Аллах берген неаматтардай бир жакшы күндөрүндө жакшылыктарыңды көрбөй калдың деп айтты дейт. Ошон үчүн кээ бир адамдар жашоосунда болгон бир кичинекей кыйынчылыкты, кээ бир адамдар бир жашоосунда болгон бир кичинекей түйшүктү, бир кара такты, бир жаман күнүн эстеп алып, жашоосунда жакшы күндөрүн, мындайча айтканда жакшы бир Аллах берген жакшылыктарын көрбөй калып, канчасы кыжалат болуп жүрөт. Ошон үчүн Аллах Тааладан үмүт үзбөй, Аллах Тааланын өзүнө таянып, Аллахтын жакшылыктарын, Аллахтын берген неаматтарын баалап, ошолорду көрө билген